Бала ооруганга 4 жыл болду. 2 балам бар. Бул эң чоң балам. Мындан кийинки балам дагы экинчи группадагы инвалид. Атасы 2 жыл болду өтүп кетти. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия деген ооруга калып калыптыр мекендештер. Мына ошол ооруну операция кылыш үчүн азыркы учурда пересадка костного мозга деп коет, ошондой операция керек болуп атыптыр. Ал операциясына $70.000 акча Турцияда жасалат экен, $70.000. 0553 120494 Мбанк Абдиназар деп уулумдун картасы. Мен өзүм Сбербанк картам 7996 362 3099 Жамиля Жармаматовна деп чыгат Сбербанк картам. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Мен бүгүн атай Жамиля эжеге жолукканы келип калдым. Өзү кыргыз элим, аябай баарыңыздар кайрымдуу жана боорукер адамсыздар, баарыңыздар кыргыз экениме аябай сыймыктанам. Жана ошондой эле азыркы учурда акыркы күндөр аябай эле ошо ооруган балдар көбөйүп кетти. Эч кимдин баласы оорубасын, эч кандай эненин жүрөгү оорубасын, мекендештер. Азыркы учурда ушул мен атай Жамиля эжеге жолукканы келип калдым. Себеби Жамиля эжекебиз дагы сиздердин жардамыңыздарга аябай муктаж. Жамиля эжекемдин дагы бир жагы ооруп турган кези. Себеби өзүнүн баласы азыркы учурда жаман дартка калып калыптыр. Дартынын диагнозу пароксизмальная ночная гемоглобинурия деген ооруга калып калыптыр мекендештер. Мына ошол ооруну операция кылыш үчүн азыркы учурда пересадка костного мозга деп коет, ошондой операция керек болуп атыптыр. Ал операциясына $70.000 акча Турцияда жасалат экен, $70.000. Ошондуктан кайдыгер карабаңыздар. Толук маалыматты азыр мен Жамиля эжекебизден дагы алып берем. Сиздер болсо ушул видеону максималдуу түрдө колдон келишинче группа контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Жана ошондой эле кайдыгер карабай, көптү көрсөң көл болот дегендей колдон келишинче жардам кылып коюңуздар мекендештер. Жок дегенде ушул видеону таратып жардам кылып коюңуздар, эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болбосо. Азыркы учурда эженин баласы Кыргызстанда. Эженин Россияга келгенине, Москва шаарына келгенине 1,5 ай болгон. Ошо 1,5 ай ичинде эне да өзү ошол акчанын баарын таба коем деп аракет кылды. Тилекке каршы сиздердин жардамыңыздарсыз $70.000 табыш кыйын болуп калды мекендештер. Андыктан кайдыгер карабай жардам колун сунуп коюңуздарды суранабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Аман эсен келип алдыңызбы? Келдим. Бала ооруганга 4 жыл болду. 2 балам бар. Бул эң чоң балам. Мындан кийинки балам дагы экинчи группадагы инвалид. Атасы 2 жыл болду өтүп кетти. Ушул жакындан бери дагы ооруп больницага түшүп, эми срочно Турцияга барып операция жасатыш керек экен. Ошого даярданып, ошо элге кайрылып атабыз. Аз да болсо жардам кылышып койсо. Ушундай Алланын жакшы күндөрүдө, орозо күндөрүдө. Ооба мекендештер, өзүңүздөр угуп өткөндөй эле тилекке каршы эжеке 2 баласы менен жалгыз бой эне, тилекке каршы жолдошу каза болуп калган. Ошондуктан эже сиздердин жардамыңыздарга аябай жана биздин жардамыбызга аябай муктаж. Мен да азыр өзүмдүн колумдан келген жардамды кылып видео тартып сиздерге жеткизген аракет кылып жатам мекендештер. Сиздер кайдыгер карабастан ушул видеону максималдуу түрдө группа контакттар менен бөлүшүп, жана азыр эже өзү менен айтып өтөт. Карта номерлерин кайсы номерлерге катталган, ошолорго колдон келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Эже өзүңүз айтып өтсөңүз. Баламдын Кыргызстанда Мбанк картасы 0553 120494 Мбанк Абдиназар деп уулумдун картасы. Мен өзүм Сбербанк картам 7996 362 3099 Жамиля Жармаматовна деп чыгат Сбербанк картам. Азыркы учурда мошенниктен көп нерсе жок. Ошондуктан ушул видео кудайдан болуп мошенниктердин колуна тийбесин. Жана эженин оозунан чыккан гана номерге которосуздар. Жана экранда жазылып турган номерди салыштырыңыздар сөзсүз түрдө. Эгерде туура келип турган болсо, эжеге жардам кылып которсоңуздар болот. Ушул видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.